Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде майрамдык салаттардын бир түрү болмокчу. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Эң алгач алдын ала даярдап кое турган азыктардан баштайбыз. Түстүү капустага кайнаган суу куюп, отко коюп, бул жол менен 10-12 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Бул албетте капустанын көлөмүнө дагы жараша болот. Эгер кичинекей болсо, андан азыраак деле убакыт кетиши мүмкүн. Андыктан эзилип кетпеш үчүн текшерип турабыз. Ошондой эле бир баш сарымсакты арчып, туурап, үстүнө кайнаган суудан 200 мл куюп коебуз. Сарымсактын суусу дагы салатыбызга керек болот. Эми этибизди маринадтап койсок, тооктун төш этинен мен болжол менен 800 граммдай алдым. Салаттагы баардык азыктардын өлчөмүн албетте өзүңүздүн конокторуңуздун санына жараша азайтып же көбөйтүп алсаңыз болот. Тооктун төш этин мына ушундай формада туурап алдым. Өзүңүз каалаган формада туурай берсеңиз болот. Этке бир жумуртканы чагабыз, татымына жараша туз. Мен 1 чай кашыктай коштум. Ошондой эле чай кашыктын учуна бир аз кара мурч жана жүгөрүнүн крахмалынан 3-4 аш кашык, ал эми соя соусунан 1 аш кашык куюп, баардыгын жакшылап аралаштырып, 30-40 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Этибиз даяр болгончо эми башка азыктарыбызды туурап даярдап алсак болот. Мен 1 килограммдай тоголок, майдараак помидорлордон туурадым. Ошондой эле черри помидорлорун дагы кошсок абдан көрктүү болот. Ошондой эле 1 килограмм бадыраңды дагы видеодо көрсөтүлгөндөй туурап алабыз. Ошондой эле 4-5 даана таттуу калемпирлерди дагы ичке туурайбыз. Мен кызыл жана жашылынан коштум. Жашылдын ордуна сары калемпир кошсок дагы абдан көрктүү болчудай. Ал эми көк чөптөрдөн болсо кинза чөбүн кошобуз. 1 тутам кинза чөбүн майда туурап алдым жана 2 тишче сарымсакты сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Эң негизгиси салатыбыздын даамын ачкан татымалдар. Булар 1 чай кашык кориандр, 2 чай кашыктай паприка, бул кызыл таттуу калемпир, ошондой эле жарым чай кашыктай хаджо татымалынан коштум. Хаджону жана дунган татымалын базарларда, татымал саткан жерлерден тапсаңыздар болот. Ачуу калемпирден болсо мен жарым чай кашыктай коштум. Бул албетте өзүңүздүн татымыңызга жараша. Жана ошол эле дунган татымалынан 1 чай кашык кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, үстүнө кайнап жаткан ысык майды куябыз. Майды ошол тоокту бышыра турган майдан алып эле куйдум. Мына ушинтип кайнап чыгышы керек. Андан кийин салатыбыз даяр болгончо коюп турабыз. Ал эми маринадталган этти дагы бир жолу жүгөрүнүн крахмалына ар бирин жакшылап оонатып алабыз дагы. Ысып турган майга салып, боорсоктой эле бышырып алабыз. Болжол менен 3-4 мүнөттө бышышы мүмкүн. Туураганыңызга дагы жараша көлөмүнө. Бирок тооктун эти негизи тез эле бышат.
Түстүү капуста дагы муздап даяр болду. Эми гүлдөрүнөн ажыратабыз, бирок өтө майдалабай, бир аз чоңураак гүлдөргө бөлөбүз. Сарымсактын баардык суусун татымалдарга эле куюп аралаштырып салдым. Жана баардык керектүү азыктарды даярдап алдык. Эми татымына жараша туз мен жарым аш кашыктай коштум алгач. Андан кийин аралаштырып көрүп, эгер керек болсо дагы кошуп койсок болот. Ошондой эле татымалдарыбызды куюп, 2 аш кашыктай соя соусунан дагы коштум. Соя соусун өтө көп кошпой деле койсок болот, анткени салатыбыздын өңүн карайтып салышы мүмкүн. Мен 2 аш кашык кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, салатты 15-20 мүнөттөй тыныктырып, андан кийин кое берсек болот. Достор, мына ушундай аябагандай даамдуу, көрктүү салатты майрамдык дасторкондорго, тойлорго койсоңуздар болот. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми менин видеом жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, лайк басып коюуну унутпаңыздар. Канчалык лайк көп болсо, албетте ушул сыяктуу видеолор дагы көп болот. Ошондой эле каналыма дагы катталганды унутпаңыздар. Катталып, жанында коңгуроону жандырып койсоңуз, жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар гана болуп турсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.